Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Gusul darat orduna ötömü je özünçö darat aluu kerekpi? Eger gusul darat orduna ötsö, gusul niyetine darat niyetin koşuu kerekpi? Gusul darat orduna ötöbü je ötpöйбү деген суроо болуп жатат. Gusul iki türdүү болот деп айтышат алымдар. Биринчиси важип болгон гусул бар, экинчиси мустахаб болгон гусул бар. Важип болгон гусулга мисал аял киши хайз канынан улан гусул кылуусу жана жунуптуктан гусул кылуусу бул важип гусул болуп саналат. Ал эми мустахаб болгон гусулга мисал көпчүлүк алымдар назарында жума күнү гусул алуу же ихрамдан алдын гусул алуу мына ушулар мустахаб болгон гусул болуп саналат. Гусулдун эки түрүн билип алганыбыздан кийин жооп алынып турган гусул важип гусул боло турган болсо даарат ордуна өтөт деп айтышат алымдар. Анткени даарат чоң даарат жана кичине даарат деп алымдар экиге бөлүшөт. Чоң даараттан максат бул гусул, кичине даараттан максат бул биз билген даарат. Демек, чоң дааратка ниет кылса, жунуптуктан гусул кылса, же аял киши хайзынан тазаланып гусул кылса, кичине дааратка өтөт. Буга далил Аллах Тааланын төмөнкү сөзү: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا Егер жунуп болсоңор, тазаланып алгыла дейлет. Тазаланып алуудан башка шарт кылынбады, аятка көрө гусул алуудан башка шарт болбоду. Жана даарат да мына ушунун ичине кирет деп айтышат алымдар. Хадистен далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умму Салама энебизге айтат: «Иннама якфики ан тахси аля расики саласа хасаят». Башыңызга 3 кобуч суу алууңуз жетиштүү, кийин сууну денеңизге жеткиресиз, мына ушуну менен тазаланып каласыз деп айткан. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Башына 3 жолу суу алуу менен жана денесине суу жеткирүү менен тазаланган болосуз деп айтып жатат саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнчө даарат алууга буйруган жок. Жана кичине хадас, кичине дааратсыздык чоң хадастын, чоң дааратсыздыктын астына кирет. Хадас дегени бул дааратсыздык дегени. Жунуптуктан жана хайыздан тазалангандан кийин өз өзүнөн дааратка да өтөт алган гусулу деп айтышат алымдар. Ибн Умар радыйаллаху анхумадан риваят кылынат. Бир киши сураган экен: "Мен гусулдан кийин да даарат аламын" деп айтканда, "Фақат тааммакта" чындыгында терең кетипсин деп айткан, чектен чыга кетипсин деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын гусулун көрүнүшүн Айша радыйаллаху анха жана Маймуна радыйаллаху анхадан риваят кылынган хадисте гусулдан кийин даарат алуу тууралуу айтылган эмес. Гусулдан алдын даарат алганы тууралуу келген. Жана ошондой эле бул алынган даарат гусулдан алдын Айша энебиздин, Маймуна энебиздин хадисине көрө бул кичине дааратсыздыкты кетире турган даарат эмес деп айтышат алымдар. Анткени чоң дааратсыздыкты кетирбей туруп, кичи дааратсыздыкты кетирип болбойт деп айтышат алымдар. Бул дааратта жуула турган мүчөлөр шарапаттуу болгону үчүн, ошондуктан гусулда шарапаттуу болгон мүчөлөрдү жууп баштоо максатта гусулдан алдын биринчи даарат кылынат. Жунуптукка гусул албай туруп, баары бир анын дааратсыздыгы көтөрүлбөйт. Бир гана ошол гусулду дааратта жуула турган мүчөлөр менен баштап жаткан болот. Ошондуктан бул сүннөт, эгер аны кылса кылбаса, гусулдун башында даарат алсын албасын, эгер толук денесине суу жеткирген болсо, гусул кылган болот. Айтканыбыздай, бул кичи дааратка да өтөт. Суроодо айтылып жатат: ниет кылган убакытта гусулга чоң жана кичине дааратты да ниет кылып кирүү керекпи? Же гусулдун өзүн эле ниет кылса жетиштүүбү?
Кичине даратка өтөбү. Бул маселеде ихтилафтуу маселе. Кебир алымдар экөөсүн ниет кылып кирсе өтөт, ал эми кебир алымдар гусулдун өзүн ниет кылып кирген болсо өтпөйт. Кичине дараттын ордун баспайт, гусулдан кийин дарат алып алсын дейишет. Шейх Хусеймин рахимахулла шарт эмес, гусулдун өзүн ниет кылуусу кичине даратка да өтөт, өзүнчө ниет шарт эмес деп айтат. Этияттан улам кимдир гусул алуусунан алдын чоң жана кичине даратка деп ниет кылып кирсе, бул жакшы. Алымдардын талаш тартышынан чыккан болот. Бирок эсинен чыгып гусулду гана ниет кылып кирген болсо, кичине даратка өтөт. Бул айтылган маселе важип болгон, парз болгон гусулга таандык. Ал эми мустахаб болгон гусул, жума күнүнүн гусулу. Бул жума күнүнүн гусулун көпчүлүк алымдар сүннөт дешет, кээ бир алымдар важип дейт. Важип деп айткан алымдар да муну чоң даратсыздык үчүн алына турган гусул деп эсептебейт. Хадастан алына турган гусул эмес, даратсыздыктан улам алына турган гусул эмес. Жума күнү гусулунда гусулдун өзүн алып, дарат албаса өтпөйт деп айтышат алымдар. Кала берсе ниет кылса да өтпөйт. Даратты ниет кылбай туруп, гусул алып алса өтпөйт деп айтат алымдар. Эмне үчүн дейилсе, кичи дарат алуу важип, ал эми жумага гусул алуу сүннөт. Эч качан важип амал сүннөттүн астына кирбейт дейилет. Биринчи түрүндө алынып жаткан гусул да важип эле. Важип болгон дарат өзүнөн көрө важибирээк болгон башка бир амалдын астына кирет жана эсепке өтөт деп айттык. Жогоруда муну важип болгон гусулда. Ал эми мустахаб гусул боло турган болсо, өзүнчө дарат алып алуусу керек болот. Мустахаб болгон гусулду алууда жума күнүнүн гусулу дейли, биринчи дарат алып, кийин гусул кылган болсо, мына ошонун өзү дагы жетиштүү болот. Авратын кармоо менен дараты кетет дегендер айткан алымдар бар. Эгер жуунуп жатып, дарат алгандан кийин авратын кармаса, гусул алып жатып, кайрадан дарат алуусу керек болот. Эгер мына ушул нерседен сактануунун мүмкүндүгү болбосо, гусулдан кийин дарат алып алсын. Эгер гусулдан алдын дарат алып, анан авратын кармабаган болсо, анда жетиштүү гусулдан кийин дарат алуу шарт эмес. Эгер авратын дарат алып алгандан кийин гусул алып жатып, авратын кармап алса, дараты сынат деген алымдар дагы бар. Ошондуктан гусулдан кийин дарат алып алуусу керек болот. Wallahu a'lam bis-sawab.